Арбаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен адаттагыдай 7 каналда таланттуу апалар теле программасы бүгүн кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Өлкөбүздөн келген таланттуу апалар бүгүн студиябызды жаркырата, ырдап, бийлеп, жалпы эле биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачат. Андыктан бир саат бою биз менен биздин программаны аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Тамырын сыйлайт өсөрел, талантын сыйлайт көсөмөл деген бир жакшы сөз бар. Албетте, ар жерде биздин таланттуу апаларыбыз өздөрүнүн жагымдуу ырларын ырдап, бардык маданий иш-чараларда активдүү болуп катышып келет. Ал эмес мына ошол биздин 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасында дагы алыстан атайын ашып, бел ашып, өздөрүнүн талантын, өздөрүнүн өнөрүн жалпы биздин теле аркылуу кыргыз элине, жалпы эле биздин көрүп жаткан көрүүчүлөргө тартуулайт. Бүгүн да мына ошол алыстан келди десек болот. Теңир тоо, таза аба, таза суу ичип, өздөрүнүн үнүн сактап, бүгүнкү күндө элдин жакшылыктарында ырдап кызмат кылып жүргөн апаларыбыз бүгүн студияда. Бүгүн кайсыл коноктор келди, кайсыл таланттуу апалар келди деп олтурсаңыздар, бүгүнкү келген конокторубуз Нарын областынан келип отурушат. Нарын обласы, Нарын районуна караштуу Кызыл Жылдыз айылындагы Сагыйпа апанын сиңдилери, жалпы апалар да биздин студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер апалар. Рахмат. Мааңыздар жакшы? Жакшы. Жакшы болду. Алыстан келгенден кийин эми кичине чарчап турабыз, чалыгып турабыз. Мынакей бүгүн атайын алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин студияга келип, биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы деп отурасыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушул топтун жетекчиси Салика апабыз. Мынакей Салика апа, кош келиңиз. Бүгүн топту ынтымакка чакырып, биздин студияга 7 каналга ашып келип отурасыздар. Бүгүн биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы деген максатта эми келиңиз, жалпы көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып учурашалы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, жана жалпы ушу 7 каналды сүйүп көргөн бардык Кыргызстандын жарандары, айымдары, мырзалары дегендей. Эми биз ошо жогорудагыдай Нарын районунун Кызыл Жылдыз айылынан келдик. Сагыйпа Чечейбаева биздин айылдан болот. Мына ошол эжебиздин атын сыйлап, ушул топту түзгөнүбүзгө быйыл 3 жыл болду. Мына ошол 3 жылдын ичинде биз дагы райондук ар кандай иш-чараларга катышып келебиз. Ар кандай конкурстарга катышып келебиз. Элдик таланттар элге ыр сунат деген конкурс долбоорго катыштык. Андан сырткары үлгүлүү үй конкурсуна катышып жүрөбүз. Чоң эне жана небере деп ошондой конкурстарга катышып жүрөбүз. Ак терек, көк терекке катышып жүрөбүз. Мына ошолор менен биз ошол ырларыбыздын ичинде атайын ошо жаш муундарга арналган илгерки өзүбүздүн кыргыздын каада салттарын, үрп-адаттарын бирге кармап, ошо энелерибиз жасап кеткен, өзүбүз жасап аткан оокаттарыбызды ошо жаштарга сиңирип, ушулар кыргыздын наркын, салтын көтөрөлү деген ой менен, максат менен келе жатабыз. Айылыбызда болсо ошо чакан айылбыз, бирок ошондой болсо да таланттардын мекени деп айтсам болот. Анткени ошо Сагыйпа эжеден кийин бизде Асейин Абдыраев Гербтин автору ошол туулган. Сиздердин айылдан. Биздин жетекчибиз, жердешибиз катары ал кишини баалап биз сыймыктанып келебиз. Жакшы, эми чакан айыл болгону менен ошол кичинекей айылда дагы таланттуулар, өнөрлүүлөр чыгып жатканы бул абдан жакшы, сүйүндүрөт, кубандырат. Анан бүгүн мынакей алыстан ат тартып келгенден биздин көрүүчүлөр ушундай ар жума сайын ушул апалардын передачаларын калтырбай көрөт. Анан бүгүн кандай ырларды алып келди болду экен, нарындык апалар эмнелерди айтып болду экен депчи. Ошондуктан урматтуу апалар, бир жакшы хор менен баштап берелик. Анан кийин кээ таланттабыз. Азыр кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер хорго? Азыр апамдын ыры Гүлжигит Сатыбековдун апамдын ырын ырдап берели. Айбалы, анда эмесе биз жашынакай кылып туруп бүгүн апаларыбыз эстраданын коштоосунда ырдайт. Өзүңүздөр билгендей, бизге апаларыбыз келгенде көбүнчө ушул эл аспаптар менен ырдачы. Булар комуз, аккордеон. Ал эми бүгүн апаларыбыз атайын Нарындан келгенден кийин биз өзгөчөлөнүп, башкачаланып бир эстрада менен ырдайлы деп турушат. Анда эмесе келиңиздер апалар, ошол чыгарманы жалпы биздин көрүүчүлөргө жашынакай кылып аткарып бериңиздер.
Кол чабуулар болсун, келиңиздер, апаларга бир жакшылап кол чабып берели. Небере деген сонун чыгарманы мына ошол Сагыйба апанын кыздары аткарып отурган чагы. Бүгүн атайын Нарын областы, Нарын районунан келип отурушат. Топтун аты абдан кызыктуу экен да. Өзүңүздөрдүн айылыңыздардан чыккан таланттуу апабыздын атын, ысымын коюпсуздар. Бул идеяны, бул ой кимден келди, ушунун атын коелу деген? Бул ошо эжебизди сыйлаган иретинде, экинчиден талантын анан ошо бардык айылдар эле топ түзүп ушундай башталбадыбы. Анан биз элденгенбизби? Кой, биз деле иштеги таланттар угуп жатат. Биз деле ошо эжебиздин атын чыгарып ырдайлы, элдей бололу деген максатта коюп калдык. Туура, эң жакшы себеп дегенде бизге апалар келгенде ушундай болот. Тоғонбай атанын кыздары, мисалы Тоғонбай Абдиевичтин жердештери болсо, Алыкулдун кыздары деген топ бар. Ошол эле убакта Элмирбектин эжелери деген ушундай ар кандай топтор бар да. Сиздер да абдан жакшы тандагансыздар негизинде. Эми топ боюнча сурайын. Өзүңүз айтып калдыңыз, мен башында тааныштырганда айттыңыз, бардык эле конкурс кароо сынактарга катышып атабыз, эчтекесинен калбай атабыз деп. Жакшы. Негизи ушул топ канчанчы жыл түзүлгөн? Бул 22-жыл август айында түзүлдү. 2022 жылы. Жаш эле экен, 2 жашта экен, 2 жарым болуп барат. 2 жарым жашта болуп жакшы. Анан апалар келгенде мен баягы тааныштырып калам да. Анан мен тааныштырсам көп баягы ийгиликтерин билбегендиктен жөн эле тааныштырып коюшу мүмкүн. Анан эми бүгүн келген апалар менен өзүңүз бир жакшылап тааныштырыңыз эми. Кимдер келди, бүгүн топто кайсы мүчөлөр бар? Башынан айтсам, Асаналиева Гүлсана, бул жеке ишкер катары эмгектенишет, малдуу, жайлуу болуп чыгышат. Мен ушу келинге баа берем, жаш болсо дагы ушунчалык казан аштуу, жайында өрүлүктөп барабыз, кайра келебиз. Козул жеп. Ооба, жайлоо көрөбүз деп барып, шылтоолоп барып, чабандарга концерт коюп берип келген күндөрүбүз бар. Андан кийинки апа? Андан кийинки апабыз Абдылдаева Аян бүбү, өзү мугалим болуп иштеген, башталгыч класстын мугалими. Анан ардактуу эс алууга чыккандан кийин өзү абдан жакшырдайт. Биздин алдыңкы ырчыбыз, жылдызыбыз деп койсок да болот. Үнү абдан жакшы. Анан ошо эс алууда ырдап жүрөт. Жакшы. Андан кийинки таланттуу апабыз? Андан кийинки апабыз Саада Вакасова Күмүшай. Бул киши ошо соода тармагында товароведение боюнча кызматта иштеп, далай складдарды кармап, бизнесмен сайыс учурунда ошо абдан жакшы иштерди иштеген адам. Азыр жакшы эс алууда, чоң эне, неберелери менен азыр жакшы өткөрүп аткан убагы, бактылуу байбиче. Андан кийинки Исмадиярова Айнек, бул киши да мектеп жамаатында иштеген. Бул киши дагы жакшынакай чоң эне, неберелерин алдын алып эркелетип, ырда дегенде чуркап келип ырдап берип, ушинтип жүрөт бул киши дагы. Анан бул жак? Бул киши болсо ырчыбыз, бул дагы жакшырдайт. Ошо бул киши деле эми дыйкан чарба мүчөсү деп айтылып калат. Ошондой иштеп, абышкасы менен, балдары менен жүрөт. Активистка бизди баскыла десе басабыз. Ой, апалар бүтпөйлүбү деп ошентип турат. Жакшы. Өзүм да айтып коеюн деп, өзүм болсо ошо башында медик болуп иштечүмүн, фельдшер болуп, хапта. Андан кийин биофакты бүтүп алып, мугалим болуп кеткем. Анан ошо азыр ардактуу эс алуудамын. Мен дагы колуман келген ишти эл үчүн арнап иштеп келатам. Анан ушу шайыр апалар тобундагы өзүм түздүм. Жакшы. Ардактуу баягы эс алуудагы апалар бүт жөн отурбай азыркы убакта бардыгы топ-топ түзүп алып, жашынан болуп жакшылыктарга кызмат кылып, шернелерге барып, ошондой ынтымак деген жакшы. Бул жерде мынакей биз Исмадиярова Айнек апа отурат. Кош келипсиз. Маанайыңыз жакшы? Жакшы. Чарчабай эле келип алдыңызбы? Чарчабай эле келип. Негизи эле ушул телелерге, радиолорго, шаарга келгенде келип турасыздарбы бат-бат? Келип турам. Келип турасыз. Келип турам. Өзүңүз канча балалуусуз? Мен өзүм 6 баланын энесимин. Телевиденияга, эмелерге келип турам. Менин неберелерим ыр жагында. Бирөө тиги акын Тышта Эсенбай уулу. Бирөө Тамада Төлөбек Жыргалбеков. Мынакейси. Анан ошолор келиңиз, кетиңиз деп турат. Неберелерим колдоп турат. Кыздар балдарым колдоп турган үчүн Шайыр апалар тобунда жүрөм.
Жакшы, баягы аккан арыктан суу агат деп коет, алма сабагынан алыс түшпөйт деген бир жакшы сөз бар го, а? Мынакей неберелериңиз менен сыймыктанып, азыркы убакта эми пенсияда болсоңуз ошолордун жакшылыктарына кубанып турган чагыңыз экен. Анан бүгүн эми ырдайм деп келгенден кийин бир кыргыз күйүзүн ырдап берейин деп турат экенсиз. Ошол чыгарманы аткарып бериңиз анда, а? Келиңиз. Кол чалар болсун, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз күйүсү деген биздин жагымдуу чыгарманы биздин апабыздын аткарысында уктук. Ийгилик калайлы апабызга да мынакей жакшынакай жагымдуу үнү бар экен. Рахмет. Мен азыр жетекчиге суроо бергим келип турат да, ушу жетекчи катары топ түзүлгөндөн бери баягы биздин апалар көбүнчө кыргыздын бир кол өнөрчүлүктөрүн, улуттук баалуулуктарын ар бир жерге барганда көтөрө барып, ошолорду жайып, кара сунактарга да катышып калат да. Анан нарын деген эми мал жандуу эл көбүнчө баягы ала кийиз, шырдак, аркан сыяктуу баардык нерселерди кыласыздар, колдон келет. Азыркы убакта да ошондой иштер менен алектенип турасыздарбы, ырдан башка дагы? Алектенип турабыз. Дагы бул Күмүшай апа ошондой өнөрү бар. Өрмөк согот, таар деп коебуз го. Жанагындай боз үйдүн жээктерин согот. Өзүнүн килеген боз үйү бар, кыргыз жакшы боз үйү бар. Жанагы тойлордо, малчылардын тойлору болгондо Соңкөлгө 2-3 рет агесте Шайыр апа болуп эле келет. Ошо 2-3 рет барып келгенин көрдүм. Салик апабыз айтып калды, Күмүшай деген колунан көрү төгүлгөн баягы айым деп, жанагы ошол убакта Күмүшай апага суроо берейин. Азыркы убакта ошол жакшы нерселер жазып атпыз. Тар, баягы сокмо, шырма деп коет, ошол ала кийиз, шырдак, кызга сеп деп коет. Биздин апалардын да көбү бар, ошол кызга сеп даярдашып, өздөрүнчө чогулуп отуруп, аны сатышып, кайра ошолорго форма алып, ушундай иштегендер болуп болот. Эми азыркы убакта дагы кандай жаңы нерселер жазып атасыз? Ушул боюнча негизи эле канча жашыңыздан башы ушул? Эми бул эме да, мен бала кезимден эле апам ус киши болчу. Аябагандай бүт баарын жасаган. Анан ошо апам бизди каникулга тарган кезде ошо тиги өзү боз үй көтөрүп, анан кийин жанагы терме бүт мындай терилген, терме боосун, тегиричин, ошонун баарын тиги үйрөткөн, куруп берип. Анан ошону отуруп алып, менен сиңдим дагы өзүмдөн улуу эжекем болсо отуруп эле жана шырдакты жөн эле отуруп туруп эле кол менен чийип ойчу. Көбүнчө апабыздын эмеси менен бүт ушундай болдук да. Анан ошо боз үй, жанагы айтып аткан чоң боз үйлөрдү деген тиги
тургузуп ошондо тиги анан ошондо ошол бос үйдүн ич эмесин бүт баарын ошо өзүбүз Жасалган. үй-бүлөбүз менен жасалгасын жасаганбыз. Ошондон баштап эле мен аябай кызыгып, тиги термелерди куруп берсе согуп, ошондой иштерди жасагам. Анан азыр дагы баягы тиги эми мондай жашка жеттип, бирок азыр деген эмеде баягы кыз өзүмдө бир кызым бар эле. Ал кызымдын себебин бергенден кийин чындыгында баягы мындай себиштерге көп эми жасайбыз. Анан кийин айылдан эгер чыгып кала турган болсо жанагыдай тегири заказдар чыгып калса ошолорду жасап терме терип берип, шырдак шырып, өзүбүздүн тиги өзүмдүн жеке үйдөгү балдарыма деген шырдактарды жасап, шырып, жөрмөп дегендей. Жакшы. Ошондой иштер менен алек болом. Жакшы. Анан апалардын ошондой таланттары бар. Биздин апаларыбыз анча-мынча көйнөктөрүн, формаларын сахнага келип атканда, студия куруп атканда тиги болот. Азыр мындай карапсам, баарыңыздардын бир элечегиңиздер окшош экен. Бул элечектерди сиз эле ороп койсоңуз керек. Же колдон келбейби? Ооба. Ооба, эме кылабыз эми тиги аракет кылып баягы. Бул топту монтип түзүп алгандан кийин баардыгын аракет кылабыз да, өзүбүз баягы чогулуп мындай кылалы, андай кылалы деп колубуздан келишет. Аракет кылса баары болот. Бул эми баягы саймачылык, ууз чеберчилик апаңыздан өткөн экен. Эми муну калтырбай кийинки муундарга, өзүңүздүн неберелерге, айылдаштарга, жаштарга көбүрөөк үйрөтүш керек. Себеп дегенде азыр шаар четинде анча билбей калышты, бирок айылдык баягы кыздар, балдар баардык ушундай бир кыргыздын улуттук кийимдеринен баштап, ат минип, улак тартып, айылда карасаң кыздарыбыз сайма, терме, кийиз жазашып, ошонун баардыгын сиздерге окшогон апалар үйрөтүп, бир жакшы үйрөтүп кеткен, бул жакшы. Анан бүгүн атайын келиппиз, сиз да бир ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен Каникке Эралиеванын «Эңсө» деген ырын ырдап берейин. Айбалы кеттик эмесе. Сиздер үчүн биздин апабыз Каникке Эралиева катандык «Эңсө» деген чыгарманы аткарып берет. Кабыл алыңыздар. Түшпөсө эске кийместер, түшүрүп жүрсөм аралап, кызгалдак терген белестер. Жалында өткөн мезгилди жаш алам көзгө эместен, бүлдүргөн терсем сыдырып, сылаган жүзүң кыдырып, эркелей тостуң ошондо тентесе тентек сыдырым болбой эмне деп ичимден тынгам сызылып. Балдыркан терсем караган, балтырым чийип канаган, карабай ага кечкенсиң, суктанып сууга жалаган, суу болуп калбай эмне деп ойлорго чөккөн аламан, эзелте ойлор аламан, булуттай ирип тараган, жаштыктын жашыл элеси эмгиче кетпей санадан, азырда жүрөк зырп этет, кызгалдап көрсөм таладан.
көрсөм таладан, кызгалдап көрсөм таладан, таладан, таладан. Кол чабалар болсын, абдан сонун чыгарма. Мына ушундай жашка келгенде ушундай үн менен ырдаш деле негизинде кыйын. Үндү кантип таптадыңыз анан? Баягы чоң артисттерди алып бир үнүңүздө баягы таптап турасыз була. Музак суу ичпей, семишке чакпай дегенде. Ошолорду да көп билбейт экен, бирок мындай өзүм ырды жакшы көрөм да, мындай ырдагым келе берет аябай. Анан угуп алып эле кайра ошону эметип ырдай берем кошо. Туаса талант тең. Рахмат, жакшы чыгарма болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин апалардын талантын, өнөрүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү апаларыбыз өзүңүздөр билгендей, өзүңүздөр көрүп жаткандай эстрада менен өздөрүнүн жагымдуу чыгармаларын сиздерге тартылып отурат. Андан кийинки апабыз бизде мына ошол жетекчи апабыз экен, жетекчи апабыз дагы ырдайт экен. Өзүңүз ошол медицина тармагын, андан кийин билим берүү тармагына өтүп кеттим дедиңиз. Анан ырга каяктан келип калдыңыз? Же бала кезде кыялдар бар беле, бир ырчы болуп чыгайын деген? Ошо бала кезимден эле мектепте окуп жүргөндө ырхор кружогу деп койчу. Ошого катышчумун. Андан кийин медучилищеде окуп жүргөндө дагы ошол жактан да өстүк көргөн чыгармачылыкка катышчумун. Андан кийин анан баягы үй бүлө куруп, келин болуп, антип минткенде анан бала чакалуу болдук дегенде анан кичине токтоп калат да эми бала чаканы чоңойткондо. Анан эми ырдап чыгайын дедиңиз. Мен анан ырдап чыгайын деп калдым. Жакшы, үйдө отурбай, жөнө турбай ырдап турган жакшы, көңүлдү көтөрүп, ушундай жактарга барып, жакшы бир иш-чараларга катышып турган, бул абдан жакшы нерсе. Анын үстүндө апалар айтып атпайбы, базып турсаң, анча-мынча ооруңду да билбей калат экенсиң. Кыймыл жакшы. Ооруган жерлерибиз базылып калып атат депчи. Ырдап калганда. Анда эмесе келиңиз эми. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен Эсенгул Ибраевдин сөзүнө жазылган Бакыт Садыков деген арчалар деле жаш бойдон деген. Айбалы, анда эмесе келиңиз, арчалар деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Mezgil öpüp geçse de ayrılmay tümüt jakşoydun. Özgördük mezgil taqdırdı, ömürler alga tap koygun. Birge bulgun biz oynuğun, arçalarda le jaşboydun. Birge bulup bir oynuğun, arçalarda le jaşboydun. Arçalarda le jaşboydun. Кол чалар болсун, арчалар дагы жаш бойдон дейт. Сиздер ушундай эч убакта арыбай, карыбай эл алдында мыкты ырларды тартуулап жүрөңүздөр апалар. Мына ушул топ боюнча сурайын дегеним, ырларды каяктан табасыздар? Кеңешип сен муну ырда жетекчи катары. Же ар ким өзү тандаган, өзүнө жаккан ырын ырдай береби?
ар ким өзү да тандашат. Анан мен дагы жетекчи болгондон кийин ошо такай ютубду ачып, жанагындай ырларды, шайыр апалардын ырларын ошолордон тандайм. Тандап анан кыздарга, апаларга айтканда булар туура көрүшөт, кесин ооба ушулар ырдайлы, туура экен, ушулар бизге жагат экен деп анан жаттап антип мынтип калып эле анан ырдап калабыз. Азыркы убакта бардык эле апалар келгенде айтып калышат, бизде айыл өкмөт тараптан да каржылап турат, ар жак бер жакка барсак жол киребизди чыгарып берип турат. Анан эч болбогондо биздин балдарыбыз бар, балдарыбыз колдоо көрсөтөт. Анан эч болбой калса өзүнүн пенсиябыз бар депчи. Сиздерге дагы ошол өзүңүздөрдүн айыл өкмөттөн бир жардамдар болуп турбу? Болду, жардам болду. Бизге 2 сыйра форма берди. Жакшы. Ошо айыл жаңы түзүлгөн убагыбыз эле, анан айылга жаңы айыл өкмөт келип калды да, башка жактардан келип атышпайбы азыр. Анан ал бала ошо биз айтканыбызды туура түшүнүп, ошо элге таанышканы келген экен. Анан биз дагы ушундай апалар эле түзүлүп атабыз десек эле колдоду. Колдоп акчасын бөлүп берип, жакшы ошо элечегибизди, анан бөйнөк, анан дагы сырткы мындай кемселдерибизди алып берди. Рахмат ошонусуна. Ыраазычылык билдире элек учурдан пайдаланып ошо сиздерди колдоп аткан, ушундай апаларды колдоп аткан айыл өкмөттөргө ыраазычылык билдириш керек. Себеп дегенде бейиш эненин тамын алдында дейт, ушулардын апалардын батасын алып, ушулардын бир колдоосун сиздерге колдоо көрсөтүп турса, сиздер батасыңыздарды берип, аларды алкап турасыздар да. Бул деген жакшы нерсе. Анан келиңиздер эми азыр чогуу бир хор деп берели. Андан кийин кайра биз өзүбүздүн маегибизди улантабыз. Сиздер үчүн хор кабыл алыңыздар. Ошол да тоголук кыргызбы деген. Аябай кол чалар болсун. Анакей ошол да тоолук
кыргызбы дейт. Мынакей Теңиртаудан келген биздин таланттуу апалар өз өнөрлөрүн тартуулап жаткан чагы апаларыбызга ыраазычылык билдирели. Биздин таланттуу апабыз Абдылдаева Аянбүбү апабыз, Аянбүбү апа кош келиңиз. Топко кошулуп мынакей 2,5 жылдан бери баардык иш-чараларга активдүү катышып жүргөн экенсиздер. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз мына ушул кол өнөрчүлүктүн кайсы түрүн билесиз? Апалар менен баба туруп калганда, жасап калганда Кол өнөрчүлүктүн эми шырык түрүн билем. Себеп дегенде биз кичинекейибизден эле апаларыбыз жүн сабатып, кийиз жасатып, кичинекейибизден эле баардыгын билгенбиз. Анан мен ошо өзгөчө шырык жагын билем да. шырдак шырасыз. Шырыйм, шырыйм. Жакшы, азыркы убакта ушул шырдак боюнча фестивалдар көп болуп атпайбы? Баткенден бери келишип, ушундай апалар өздөрүн анын көпчүлүгү ушул нарын жергесинен келип, ошондой конкурстарга дагы бир катышып коелу, бир 2 шырдак алып барып алып деген ойлор барбы? Буюрса ойлор бар, тилек бар. Ойлор бар, тилек бар. Жакшы экен. Жакында эле мына ушул жергиликтүү кеңештин шайлоолору болду. Биз апалар менен ушунду сүйлөшүп калганда айтышат. Биз өзүбүздүн топтон дагы атайын депутат коебуз, депутатка бир апабызды сунуштайбыз. Себеп дегенде жакшы экен дейт. Акча бөлдүрөт дейт, бухгалтерге барат, айыл өкмөткө барат. Сиздерде андай болгон жокпу? Же балдарыңыздарды койдуруп ошолорду колдоо бизде бирөө бар болчу, мүчөбүз. Ал ошо директор болчу да. Анан шартка байланыштуу жумуштан бошой албай келбей калды. Ошол депутат болуп, ошол кыз чындыгы жардам берген бизге көп эле. Анткени ошо апалар көп жерлерде ушундай кылышат экен, өздөрүнүн балдарын же өздөрүнө таандык бирөөлөрдү койдуруп, же апалар жаш болсо бирөөсүн койдурат экен дагы, ошол айыл өкмөттөн акча бөлдүрүп, кай жакка барганда, баягы концерттерге барганда баягы акчаларын бөлдүрүп турат да. Сиздерде мындан кийин ошентип шайлоо алсаңыздар абдан жакшы болот. Сиздерге жеңилдик. Барбы? Бар болду, жакшы экен. Сиздер үчүн акчаларды бөлүп берип турат экен. Буйрса, анда келиңиз эми. Апа өзүңүз бир жакшы чыгарманы аткарып бериңиз. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен эми өзүмдү жакшы тааныштырсам, ошо Кызыл Жылдыз айылынын кызы болом. Сагыйпа Чечейбаева эжекемдин сиңдиси болом. Мынакей. Анан менин могу ырчылык өнөрүм ушу тайларым жактан келген. Себеп дегенде Сагыйпа Чечейбаева эжекебиздин бир тууган сиңдиси, менин бир тууган таажыгем. Анан мага ушул талант таекелерим жактан келген. Анан азыр ушу сөзү Эрмек Токтоголовго таандык, обону Калыбек Тагаевга таандык, жаныбарым Гүлзарымды да берейин. Айбалы кеттик анда эмесе. Деп ошондо кыргызымдын тулупары, күлүктөрдөн күлүк чыккан гүлү сары, ак маңдайга алтын нуру төгүлүп, дүбүртүңдөн дүңгүрөдү жер шары. Дүбүртүңдөн дүңгүрөдү жер шары. Тери кургап билинбеди бастаны, тең усады текиреңи таскагы, кылым биле тат жалына келгенде, кыйын келет кыргызымдын чапканы. Кыйын келет кыргызымдын чапканы. Манастын куласындай чуркагын, жаныбарым гүлү сарын, жел жетпеген учкул канат болгөр, темингенде тегеренип жер шарын. Темингенде тегеренип жер шарын. Темингенде тегеренип
Азамат, кол чабууларыбыз кандай сонун чыгармалар, кандай сонун үн. Биздин апалардын, ар бир келген апалардын таланты өзгөчө, бир башкача. Таланттуу апаларды чындыгында ушундай топто отурган жетекчиге да ыраазычылык билдириш керек. Каяктан таптыңыз анан? Бир айылдан эле болгондон кийин мурда чоттоп жүргөнсүзбү? Сен группага келесиң деп. Издедик. Ошо топ түзүп башында ушу кантели деп сүйлөшүп жүрчүбүз. Анан ошо ойдон анан мындай көчөдөн кимдер, тиги көчөдөн кимдер ырдап жүрчү эле, буякта кимдер да, анан кээ бир учурда мен деле ырдачу элем, мени эмнеге кошпой койду деген таарынчылар болбосун деп жакшы ырдагандардын баарына бардык. Барсак өзүлөрү отказ берип коюшту. Азыр шартым жок, жаш балам бар эле, же андай эле, мындай эле, абышкам жибербейт деген сыяктуу сөздөрдү айтып коюшту. Анан ушулар 10 кишибиз, негизи ошо шарттар болуп жанагындай келбей калгандар болуп калды. Бирөө больницада болуп калды. Бирөө жанагы директор школа ушундай. Кийинкиде келет. Эмки буюрса келет. Мына ушул жаңы ушул апалар топтор түзүлүп баштаганда көп адамдар тормоз кабыл алганда, эми булар жаш өтүп калгандан кийин, пенсияга чыккандан кийин тынч эле отурбайбы? Ооба. Ырдашып анан депчи. Анан азыркы убакта таланттуу апаларга кошула албай жүргөн адамдар көп да. Кайрачы кызыгып, мурун башында каап кошулуп алсам момо экен, сонун турбайбыз депчи. Себептен биз да билебиз, жаңы түзүп атканда чындыгында Салих апа өзү билет, кыйынчылык болот а. Бири көнөт, бири көнбөйт. Бардык расход деген форма тиктириш керек, иш-чараларга барыш керек, мунун баары акча. Музыка иштеш керек. Музыка иштеш керек, аны жастырыш керек бар, мунун баары акча. Билинбегени менен бир топ акча кетет да. Анан дагы мына ушул балдарыңыздар бар. Ошол эле мынакей айыл өкмөт колдоп атыптыр. Анан айыл элинен да бар спонсорлор болду. Болду айыл элинен. 2 жылдан бери мынакей президентибиз Садыр Жапаровдагы апалардын пенсиясын жылда кошуп, сиздерге жакшы шарт түзүп атат да. Ошондо бир пенсиясын да ыржастырып алсын деп. Көрөк да. Андан соң кийинки апабыз бизде Өмкеева Шайлоокүл апабыз. Шайлоокүл апабыз кичине тумоолоп калса дагы, ооруп калганына карабай келип отурат. Анча-мынча жөтөлүп коет. Сол жакшы. Ошо жакшы болуп айтам, аябай катуу. Эл могу байученин баары эле барабыз деп калгандан мен да жүрөп калдым. Тулайды. Жаркырып эле эртең эфирден көрүп атсаңыз үйдө отуруп. Анан кантип отурасыз? Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз. Өзүм болсо ушул айылга келинмин. Ошентип биздин башчыбыз айтып аткандай баарыбыз эле ошо биригип көчөдөн чыгып, ушундай кылалы, элден деле башка жерден чыгып атат. Анан ушуну колго албайбызбы деп баарыбыз ынтымакташып эле сүйлөшүп, анан өзүбүз кийим сатып алып, башында ушундай болдук. Чогулуп ынтымакташып эле. Атайым Бишкекке келип. Атайым Бишкекке келип кийим тандап, материал тандап кеттик. Мадинада жүрдүңүздөр. Аякта чырылдап жүрдүк. Эми жакшы экен, жана өзүң айткандай тиги ушул кезде балдардын баары чоңоюп калган кезде ошо неберелерибиз да бар, Кудай ата баардын жөнөкөй кишилер эмес. Анан ошо ооруган жериңди унутуп калат экенсиң деген аябай жакшы да. Ошо мен ооругум келбей койду, жөтөлсөм да болбой. Барайынчы деп. Барайынчы деп. Үйдө жатсаңыз деле жатасыз. Анан андан көрө эшкелге чыгып деп коет апалар. Алаксып дегендей. Анан мынакей апалар менен чогуу жүргөндөн кийин чогуу келип калгансыз эле, бул жакшы. Биз азыркы убакта бардык биздин 7 дубандан көрүп атышат. Аны менен катар эле биздин ошол YouTube каналыбыз, Facebook баракчаларыбызда, Instagram баракчаларында чыгат да. Ал жерге да жакшы комментарийлер жазат. Мүмкүн азыр сизге жазып аткандыр. Ден соолуктабызын апабыз, оорубасын да. Келиңиз эми анда эмесе бир ырдап алып кайтып чыгарманы аткарып бересиз. Арзбек Бедияровдун көзүңдөгү керемет деген ырдын ырдап коеюн. Кимге арнайсыз? Жолдошума. Көрүп атсаңыз сүйүнүп калсын да. Кемпирим ал жак барганда да мени унутпаптыр да. Постоянно ошол кишиге арнап ырдайм. Анда кеттик сиздер үчүн Арзбек Бедияровдун көзүмдөгү керемет көзүмдөгү деген чыгарманы биздин таланттуу апабыз аткарып берсин. Кабыл алыңыздар.
Колчолор болсун. Молодец. Күлүп жүрсөң болду эми. Андан ары үмүт үзбөйм өзүң деп жүргөнүмдү. Эми үзбөйт эми. Акемен ыраазычылык билдирели. Мына ушундай татынака кылып биз эжекебизди үйдө отургузбай, жакшынакай алып, бүгүн биздин эфирге атайын барып кел, ырдап кел деп колдоп турган баарыңыздардын чалдарга рахмат айтыш керек, балдарга рахмат айтыш керек. Ошол эле сиздерди жөнөтүп аткан, ошол эл журтка ыраазычылык билдириш керек. Азыр мүмкүн бизди көрүп жатса дагы биздин апалар ырдап атат деп кубанып сүйүнүп калган чагы. Ал эми айтып коет го баягы атка жеңил тайга чак деп, топтун арасында бир кичүүсү болбойт, тигини алып келе кой, мындай кыла кой, тигини мындай кыла кой деп. Ошолордун бири бул жерде Асаналиева Гүлсан апабыз отурат. Кош келиңиз апа. Жанаттан бери карасам татынакай болуп эле отурасыз. Манайыңыз кандай? Чарчабай элесизби? Жок, чарчабай. Жакшы келип алдыңыз. Топко кошулганыңызга өкүнүп кетпейсизби? Кес-кесте апалар бул жака жумшап тигини алып келе кой, буну алып келе кой, көтөр тигини деген. Жок, өкүнбөйм, наоборот сүйүнөм. Апаларыбызга рахмат. Бас жүргүлө минткиле деп башчы эжебизге баарыбызды билдей алып жүрөт. Рахмат эжебизге. Апаларыбызга да рахмат. Эч жерден калтырбайт, чогуу ичип алышат. Чогуу жүрөсүздөр. Чогуу жүрөбүз. Жакшы, анан апалардын арасында мындай бар го, ай сайын бир шерин ойноп коймойчу. Сиздерде да барбы? Бар, чорный кассабыз бар. Чай ичебиз. Пенсия тийген. Пенсия тийгенде чай ичебиз. Жакшы. Ошондой ынтымагыңыздар бекем болсун. Келиңиз эми бүгүн кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Сүйдүм Телекованын эл алдында келет ырдагым аттуу чыгарманы аткарып берем. Айбайлы бүгүн эжекебиз эл алдында келет ырдагызы. Ошондуктан сиздер үчүн биздин 7-канал аркылуу өз талантын тартууласын, кабыл алыңыздар. Sargaygansıp yüzündögü bak, burçalgansıp yaşlıktagı çak, özgörülböy tura berbestен, ömürü çirkin ötüp barata, özgörülböy tura berbestен, ömürü çirkin, yaşo çirkin ay ötüp barata. Gülan kıgan yaşlık çaktarın, elestetçü tаңдын atkanın, yıllar ötsü bilim deptirin, kıyargansıp bara жатканын, yıllar ötsü bildirip eptirin, kıyargansıp bara жатканын. Өкүнүштүү шаттуу жашадым, карыдым деп какпайт каттарым, бирок дагы шайыр заманда, жапжаш бойдон келет жашагым, бирок дагы шайыр заманда, жапжаш бойдон келет жашагым. Кыярса да кызык кырдалым, эмгектенген элдин жыргалым, шаңкылдаган шайыр үн менен, эл алдында келет ырдагым, шаңкылдаган шайыр үн менен, эл алдында журт алдында келет ырдагым, эл алдында журт алдында келет ырдагым. Колчолор болсун, анда келиңиздер бир жакшы кол чап берелик. Эл алдында, журт алдында келет ырдагым деди. Биздин эжеке ырдап кетти. Эми эл алдында, журт алдында
керек болсо теледен ырдап атасыздар, бул деген жакшы нерсе. Бардыгы мынакей топтун жетекчиси ушундай истерге мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берип жатат. Бизге келем деген топтор көп, бирок ошолор баары келе албайт экен. Биринин колу бош болсо, биринин колу бош болбой калат. Мына бүгүн мынакей алтындагы убактыңыздарды бөлүп атайын. Алыстан эми нарын деген алыс жер, кыштын күнү, ал жакта кар түшүп калган болуш керек, Анан ошол кыйынчылыктар карабай бүгүн келип отурасыздар. Бирок сиздердин ар бир ушу келген эфирлериңиз, мен ойлойм, бул тарых болуп калат. Тарых барактарында биздин 7 каналдын архивинде сакталып калат. Буюрса кийин неберелер, чөбөрөлөр көрүп, балдар көрүп, биздин тайнебиз, биздин чоң апабыз ошондо ушундай таланттуу турбайбы, өнөрлүү турбайбы деп сиздерди сыймыктануу менен көрүп жүрөт деген терең ишеничтебиз. Анан эми убакыт деген учкан куш экен, бат эле мынакей эфирибиз соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан жетекчи катары сизге бир жакшы сөз берейин, эркин микрофон айтсаңыз, анан бир жакшы хор менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктап берелик, Эми жалпы 7 каналдын жамааты сиздерге аябай чоң ийгиликтерди каалайм. Мына келе жаткан жаңы жылыңар кут болсун. Ошо жаңы жылда дагы бизге окшогон шайыр апалар келип ырдап баталарын берип кетип турсун. Өзүңөрдүн жекече турмушуңарда дагы көптөгөн ийгиликтер болсун. Рахмат. Алдыга жылыштар болсун айланыңдар. Эми ушу дайыма жакшылык болуп 7 каналда ыршаң бий болуп турсун. Рахмат, бүгүн сиздер келип мынакей биздин студия шаңга бөлөнүп турат. Жашнага жагымдуу чыгармаларыңыздарды жалпы биздин көрүүчүлөргө арнап аткарып берип отурасыздар. Өзгөчө мына ошо улуу муундагы аталар, апалар, ошо биздин таланттуу апалар телепрограммасын калтырбай көрүшөт. Буюрса YouTubeга чыгат, Instagramга чыкканда дагы өздөрүнүн жакшы комментарийлерин жазышып, анча-мынча болсо катасын жазышып, апаларды түзөп турат. Керек болсо ошол эле Россиядан, башка чет мамлекеттерден дагы биздин таланттуу апалар телепрограммасын биздин көрүүчүлөр калтырбай көрөт. Бүгүн ушундай келип биздин көрүүчүлөргө, 7 каналдагы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулап бердиңиздер. Эми бир жакшы хор менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктасак, аны эмесе кайсыл чыгарма? Шат күндөр. Гүлмира Ырыспаеваныкы сөзү, обону Ырыспай Сулаймановдук. Аябай кеттик, аны эмесе кабыл алыңыздар. Сурасаң бербес, качырсаң келбес, тилүүлүк чирикин бири келе. Ак шоукун бал-бал, ап-апак таңдар, ар күнү асыл бири беле. Капаңды айдап, жаз болуп жайнап, жаңырса мукам музыка. Керемет дүйнө чакырып бийге, күндөргө бизди шаң бере. Жадырап жансай, жаман сөз айтпай, жайдары ойноп күлөлү. Жак эткен күндөй капалык билбей, жашоону жаркын сүйөлү. Ырысты чачы, ыролуп акыл, ынтымак бизден кетпесин. Табышмаксыман таркабай кума, өмүрдүн баркын билели, көңүлдүн баркын билели. Актаңдар жаңган, ар күнү майрам, эшигин ачып эл күтөт. Булбул куш сайрап, дасторкон жайнап, жакшы сөз жанды эригитет. Толтуруп өлбөй, толкуган көлдөй, пейилдер кенен жашайлы. Ар дайым даяр, апамдай аяр, мейлимин көңүл серигитет. Жадырап жаздай, жаман сөз айтпай, жайдары ойноп күлөлү.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер таланттуу апалар телепрограммасында Нарын району Кызыл Жылдыз айылынан келген Сагыйкба апанын кыздары тобун көрдүңүздөр. Апалардын талантына, өнөрүнө ыраазычылык билдире эле атайын келип, бүгүн маанайынды көтөрүп, жалпы биздин көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачтыңыздар деген ойдобуз. Алыскы жолдон келип отурасыздар, эми келген үйүңүздөргө аман-эсен жетип алыңыздар. Биздин 7 каналда эшик ачык, ар дайым келип туруңуздар. Биздин апалар ушул жалпы эле ушул ыр менен эмес, ошол эле убакта биз билебиз, апаларыбыз Кыргыздын улуттук ада салттары, тамак ашы, жөрөлгөлөрү, бардыгын кийинки өзгөлө жаткан муундарга жакшы бир баягы өздөрүнүн бир тарбиясын берип, тарбия багытында иштер жасап келишет. Алардын арасында мына сиздер да барсыздар. Ушундай ар дайым ак элечеңиздер башыңыздардан түшпөй, ар дайым аман болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар. Биздин эшикти көрүп алдыңыздар. Ар дайым келсеңиздер эшигибиз ачык. Келип биздин көрүүчүлөргө жакшы ырларды тартуулап берип туруңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы эгерде сиздердин араңыздарда дагы ушул таланттуу апалар болсо, бизге келиңиздер. Биздин 7 канал ар дайым таланттуу апаларды, элдик таланттарды колдоого даяр. Алардын өнөрүн, алардын талантын теле аркылуу жети тубаныбызга жеткизип турууга даярбыз. Сиздер менен Бакыт Өмүрзаков болдум. Ал эми келүүгүн каалагандар болсо, төмөндөгү жазылган номерлер боюнча байланышсаңыздар болот. Биз сиздерди күтүп алууга даярбыз. Ал эми биздин бүгүнкү мына ушул чыгарылышты көрбөй калдык дегендер болсо, биздин 7 каналдын YouTube баракчасы, Facebook, Instagram баракчаларынан дагы калтырбай көрүп турсаңыздар болот. Жакшы ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.